Аукцион теледолбору азыркытта жеңүүчүлөрүбүздү куттуктап берип отурган чагыбыз бүгүнкү күндө мыкты жеңүүчүлөрүбүздүн катарында толуктаган менин жанымда Жылдызбек мырза турган чагы. Жылдызбек мырза азыркы тапта жалпы телекөрүүчүлөргө аукцион теледолборунда кантип жеңишке жетти, ошол тууралуу айтып өтөбүз. Саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыңар? Мен өзүм Көлдөн Чоңсой деген айылдан болом. Бул оюнга случайно эле катышып калдым. Өзүм Көлдөн келгениме 4 күн болду. Бек алма саткана келген, бул жаан чачым болгондон соодага чыкпай эле болчумун. Оюндун астында жеңгермен кичине урушса кеткем. Жатасыңда иштебей деп. Анан жатып телевизорго случайно кирип калдым, 8 каналга. Карасам оюнуңар болуп аткан экен, башында билбей мындай СМС ырыта берген да өзүнүн номеру менен. Анан чота кетпейт, анан инимдин телефонун алып алып WhatsApp менен утуп алдым окшойт. Анан мен ойлойм, келче мен кичине урса кеттим эле, ушул сонун приз болсо керек. Мени кетирсе керек. Эң сонун азыркы тапта биздин жеңүүбүз экран артында көрүп жаткан болсо, сөзсүз түрдө сизди кечирет деп ойлойм. Себеп дегенде эми үй бүлөдө болуп турат, кызын аякка кагышуу деген. Мына ушул нерселердин бардыгы бир ушундай сонун буюмдар менен жуулуп кетсе керек деп ойлойм. Урматтуу Жылдызбек мырза, азыркы тапта жеңүүбүздүн аты ким? Гүлбарчын. Гүлбарчын айым, көрүп жаткан болсо, 8 каналдын жалпы жамаатынын атынан сизге салам жолдойбуз. Азыркы тапта ошол 6 бүтүндөн турган буюм сизге белек катары Жылдызбек мырзадан болот. Жылдызбек мырза, айтсаңыз, аукцион теледолбору сизге эмнеси менен жакты? Мен өзү Көлдө бул канал тартпайт да. Бишкекте тартат турбайбы? Мен случайно эле деп окшойм. Случайно эле отуруп эле, настырый жок отуруп эле кирип калып, анан мага чото жакты канал, ойносо болот экен, утса болот экен. Дагы эмне деп кошумча. Настроениеңиз көтөрүлдүбү мен утканда? Меники көтөрүлдү, анан жеңгерге сюрприз Көлгө барыча айтпайм аны. Атып барам. Эң сонун азыркы учурда көрүп жаткан болсо, анда сөзсүз түрдө сизди кечирет деген терең ишеничтебиз. Анан сиздин жаныңызда алчы балам. Эне менин атым Нурлан. Нурлан мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиз аукцион теледолборун буга чейин көрдүңүз беле? Буга чейин көрүп эле жүрөбүз, катышып эле жүрөбүз, бирок катышып жеңгенге жетишпей алдык 2 жолу. Бүгүнкү күндө дагы катышабыз, может дагы ийгиликтер болот. Эң сонун Жылдызбек мырзанын артынан балким сизге ийгилик жылмаят деген ишеничтебиз. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, азыркы тапта биз Жылдызбек мырзаны куттуктап өттүк. Ошол менен биргеликте мен кайра кеп кезегин Жылдызбек мырзага берем. Өзүңүздүн жакындарыңыз балким саналаштарыңыз экран артында көрүп жаткан болуш керек деп ойлойм. Келиңиз анда да ошол инсандарга салам жолдоп өтүңүз. Тааныганда Бишкекте көп досторум бар, туугандарым бар, баарына салам. Өзүм Көлдөнмүн деп атпаймынбы? Көлдүк чоңсуройлуктарга, Көлдүк общий туугандарга салам. Келчегим жагынан айтпасам алгыш таанып калат. Кайын журтум нарындан Актала деген Баятова деген айылынан Акталалыктар салам. Атак баары жакшы, домо дегендей. Жакшы баары. Эң сонун Нурлан мырза дагы салам жолдоп өтөт. Мен тааныгандарга салам. Мына ушундай урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, азыркы тапта биз сонун маанайда Жылдызбек мырзанын 6 бүтүндөн турган буюмун жеткирип колуна тапшырдык. Өз милдетибизди аткардык деп ойлойм. Бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Аукцион теледолборунун эшиги сиздер үчүн ар дайым ачык. Ар дайым мына ушинтип ойноп ийгиликтерге жетишсеңиздер болот. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, бизде жеңүүчүлөр көп. Дал ушул жеңүүчүлөрүбүздүн үйүнө сапар алабыз. Кеттик анда.